Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Эфирде Биринчи радионун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми уктурууну сиздерге Чынара Асылбекова жана Азиз Чокморов жеткирет. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Негизги маселе бүгүн Кыргызстанда адам укуктарынын корголушу жаатында сөз кылат. Кыргызстанда адам укуктарынын корголушунун кепилдиги болуп бул жаңы конституция болуп эсептелет. Баш мыйзамда адам укуктары боюнча беренелер чоң өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Айрыкча жашы 18-ге жете элек балдардын укуктары тууралуу көп беренелер кирген. Бүгүнкү күндө мына ушул кичинекей жарандардын укуктары корголушу өтө маанилүү маселе болуп турат. Тилекке каршы мамлекеттик чек ара тилкелериндеги болгон айрым жагдайлар жарандардын эркин жашоого, тынч жашоого болгон укуктарын тепселеп жатышат. Биз бүгүн негизги маселеде дал ушул багытта сүйлөшөлү деп турабыз. Укук коргоочулардын иши, Кыргызстанда адам укуктарынын корголушу, баткендеги окуяда талкаланган укуктарга дүйнө коомчулугу кандай көңүл буруш керек? Биз ушул багытта негизги маселеде сөз кылсак. Угармандардын эсине салып коелу, бул багытта мына эгемендүүлүк жылдардан бери ушул укук коргоо жаатында иштеп келе жаткан Кыргызстандын белгилүү укук коргоочусу Турсунбек Акун бар. Саламатсызбы, Турсунбек байке? Биз түз эфирдебиз, урматтуу радио угуучулар. 0502 39 21 90, 39 21 90 телефондор азыр биздин ушул негизги маселеге иштеп жатат. Сурооңуздар болсо программага катышыңыздар. Бизде Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан дагы видеобузду көрүп атасыздар. Турсунбек мырза, адегенде мына ушул сөздөн баштайлы. Мына жогорудагы айтып кетти, кайсы жагдайда сөз кыларыбызды угармандар билди болуш керек. Эми мына жаңы баш мыйзам менен жашап жатканыбызга 1 айдан жүзү болду. Коомчулук мындай көпчүлүк ушул укук коргоочуларды кубандырганы адам укугуна, жарандык укуктарга карата багытталган беренелер кыскартууга аракет болсо дагы бул кыскарган жок. Сиз бул беренелердин таламын талашып, аягына чейин талашып жүрдүңүз. Анан негизи эле сөздүн башында мына бүгүн бизде балдарды эл аралык коргоонун күнү болуп турат. Мына ушул жагдайда дегенде жалпы эле ушул бүгүн адам укуктарынын сакталышына кандай маани берилет? Ушул багытта сөздү баштабасак. Биринчи өзүңөр билесиңер, баарыбыздын 1-июнь эл аралык балдардын укугун коргоо күнү. Ушу Бириккен Улуттар уюму тарабынан балдардын укугун коргоо боюнча конвенция кабыл алынган өткөн кылымда. Ошо конвенциянын негизинде бүгүн 1-июнь күнү бүткүл кичинекей бөбөктөрүбүз дүйнө боюнча ушул кичинекей бир конфет жеп, күлкүсү чыгып, оюндарды ойноп, бир белектерди алып, ушундай бир бийлеп, ырдап дегенде бир ушунчалык бир кубана турган күнү да биздин бөбөктөрүбүздүн. Бул дүйнө боюнча тилектештик, бул эл аралык күн болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ойлойм, Бириккен Улуттар уюму атайын балдардын укугун коргоо боюнча ушундай бир конвенция кабыл алып, дүйнө боюнча бүт аракеттердин баарын көрүп атат. Бул конвенциянын кабыл алынышы дагы өтө татаал процессте өткөн. Бирок ошого карап Бириккен Улуттар уюму ушуну кабыл алып, мына ушул күн аябай ардактуу түрдө жылга белгиленип келе жатат. Мына бул багытта Кыргызстан дагы эч качан эме калган жок. Сыртта калган жок. Анткени Кыргызстан ушул именно адам укугун коргоо, балдардын укугун коргоо маселеси боюнча биз 5-майда кабыл алган, президент кол койгон, эл тарабынан кабыл алынган 80%га конституциядагы толугу менен кепилдик берет. Балдардын укугун коргоо боюнча бул жерде бир 6-7 адам укугу боюнча главанын 6-7 беренеси именно балдардын укугун коргоо, айрыкча жашы жете элек балдардын укугун коргоо, айрыкча жетим балдардын укугун коргоо маселеси коет. Мына биз бул жаңы конституциянын долбооруна, анан конституция бекитилгенде дагы ушул жанагы ата энеси жок, жетим, жесир балдарды мамлекет өзү кепилдик алат деген статьяны киргиздик да. Бул да жок болчу бул статья, биз ушуну киргиздик. Ата жетим балдар 18-ге чейин толук мамлекеттин кепилдигинде болот. Бул аябай чоң жетишкендик да. Андан тышкары мына өзүңөр билесиңер, балдарды зордук зомбулук кылган боюнча дагы мындай буга чейин болгон эмес, бирок балдардын зомбулугу, зордук көрсөткөндөргө дагы катуу чара көрүлүү боюнча конституцияда көргөздүк да. Ошон үчүн биздин конституция азыр адам укугу боюнча эл аралык стандартка толугу менен, айрыкча балдардын укугу боюнча, мына андан тышкары президенттин алдында балдардын укугун коргоо боюнча атайын өкүл болуп, мына жакында бир өкүлүбүз, кызыбыз шайланды. Именно кыз киши болгон да, кандайдыр деңгээлде мындай гендер маселеси боюнча. Ошон үчүн мен ойлойм, бул багытта негизи балдардын укугун коргоо багытында Кыргызстан өзү мындай аябай чоң долбоорлордун баарына, конвенциялардын баарына үндөшүп, катышып,
артта калбай келатабыз да. Бирок балдарыбыз канчалаган жетим балдарыбыз кыйналып, зордук зомбулукка кабылып, канча балдар азыр мына ата энелердин баары эмеге кеткен, мигранттар болуп Россияга, Казакстанга кеткен. Бирок биякта калган балдарды туугандарынан, өгөй ата энесинен багып калган адамдардан көргөн учурлар да бар да, тилекке каршы. Ушул жагын азыр карап өкмөтүбүз бийлик бир катуу аракеттерди көрсө деген ойдо. Эми мына балдардын эл аралык майрамынан баштадыңыз. Чындыгында жаш жат элек ушул балдардын укуктары көп бузулуп жаткан бул чындык. Анан бирок сиз айткандай балдардын укуктарынын сакталышы боюнча бир нече дагы жаңы беренелер кирген. Балдар ар кандай жагдайдан сактоого кандайдыр бир кепилдиктер, чаралар барбы деген суроону мен улантып, анан ушул балдар укуктарын коргоодо эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Ушу балдардын күнүндө балдар жөнүндө сүйлөшөлүчү анда башында. Балдар укуктарын коргоодо эң чоң бизде жетишпеген нерсе мындай көңүл буруу жетишпейт да. Мына азыр мамлекет тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы, жалпы эл аралык уюмдар тарабынан дагы биз ушул балдардын укугун аракетти көрүп жатабыз, бирок кандайдыр бир көңүл буруу маселеси жетишпейт. Мына балдардын 1-июнь болгон күндөрү, мындай балдардын же болбосо аялдарга 8 март болгон күндөрү, же болбосо 23 февралда эркектерге мына ушундай күндөргө карата биз формальный иштерди көбүрөөк жүргүзөбүз да. Бирок чынында эле күндөлүк балдардын турмушу кандай болуп атат, балдар эмне менен алаксып атат, билими кандай болуп атат, алардын ден соолугу кандай, алардын жашоо шарты кандай, аларга мындай тиешелүү элементарный орусча айтканда шарт түзүлгөнбү күнүгө окуганына, жазганына, аларга ден соолугу кандай, витамин алып атабы, окуусуна кандай шарттар түзүлгөн, психологиялык жактан даярбы, аларга кандайдыр бир кийим кечек мындай шарты түзүлгөн. Мына ушул маселе боюнча ата энелер дагы, коомчулук дагы, тилекке каршы бийликтин өкүлдөрү дагы мына көңүл буруу маселесин ошол жагынан аксып атабыз да. Мен баягы көп жылдык адам укугу боюнча тажрыйбасы бар адам катары ушул көңүл буруу жагынан, анан мамлекеттик мындайча айтканда мындай эме деп коет, камсыздоо, мамлекеттик эме деп коет, жанагы зарылдык, мындай забота, камкордук. Мына ушул жагынан бир аз аксап атабыз да, чындыгын айтыш керек. Бул кемчилигибиз бар. Бирок мына ушул көңүл буруу маселесин эгерде биз көңүлгө алсак, анан мамлекеттик камкордукту көңүлгө алсак, балдардын укугун биз мындан кийин ушу бир эле ушу 1-июнга же башка күндөр эмес, күнүгө коргошубуз керек. Күнүгө балдардын укугун коргошу. Жакында эле ошол президенттин бир указы чыкпады беле, жанагы үй бүлөлүк маселелер, жана башка балдарды коргоо, үй бүлө институттарын бекемдөө деген. Демек, баягы мамлекеттик саясат ушул жака бурулуп жаткандан кийин бул ишке ашат деген ниетте болуп туралы. Эми анткени биз үй бүлөдө баары жакшы болсо, үй бүлө институту бекем болсо, анан балдардын келечеги да жакшы болот деген маселе. Ошол указ ичине рас айтып, анча тийип кетейин мен. Ошол указ чыккандан кийин мына үй бүлө институту бекемделсе, балдардын укугу корголот. Үй бүлө институтунда ажырашуу болбосо, үй бүлөдө ажырашуу болбосо, баягы үй бүлөнүн ичиндеги ынтымак болсо, шарт түзүлсө, ата энелердин баары бири менен ызылдашып, ажырашып турбай, балдарды ыйлатпай шарт түзүлсө, анда экөө тең балдардын тарбиясына маани берет да. Анан азыр бир эле апалар калып атат, же аталар калып атат, эки үй бүлө ажырашып кетип атат, бирөөнүн апасы бар, бирөөнүн атасы жок. Жалгыз бой энелер чоңойтуп атат. Жалгыз бой эне чоңоюп калган эркек балага эмете албайт, көңүл бура албайт. Алар уже атанын камкордугун, атанын тарбиясын талап кылат да. Ошон үчүн тилекке каршы ушу үй бүлө маселесин азыр өркүндөтүү боюнча президенттин указы аябагандай чоң мындай түрткү болуп атат. Жана мамлекеттик камкордук деп айтпадымбы? Ошого мындай түрткү мына ушул указ толуктап атат. Багыт деп айтсак да болот. Багыттап толуктап атат. Рахмат. Турсунбек Акылович, мына кечээ жакында эле Америка Кошмо Штатына барып келиптирсиз. Барып келген максатыңыз тууралуу да азын олак маалымат бере баштадыңыз. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кандай максатта, кайсыл долбоордун алкагында, эмне үчүн бардыңыз? Ушундан баштайлы. Эми биринчиден өзүңөр билесиңер, 28-ден 30 апрелге чейин бизде аябай чоң жаман иш болду. Баткенде кан төгүлдү, эки мамлекеттин ортосунда жанагындай кагылышуу болду. Тажик Республикасы тарабынан бир жакта агрессия орун алды. Биздин мамлекеттик чек арабызды бузуп өтүп, биздин чек арага кирип кетти. 36 жараныбыз өлдү, 187 адамдан ашык жаракат алды. Канчалаган объекттер, үйлөрдүн баары өрттөлүп талкаланды. Мына ошондо мен ошол Баткенден келатып, ошо Ошко токтоп, массалык маалымат каражатта сиздердин коллегияларыңыздын баарын жолдуп, анан айткан элем, ушу адам укугу боюнча ООНдун комитетине мен кайрылам. Ал Страсбургда жайгашкан деп айткан элем да. Ошо сөз кайрылам деп убада берген сыяктуу айткан элем. Жар салгам, Оштон жар салгам. Анан ошол маселени биз изилдеп, анан эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, анан эл аралык уюмдар, адам укугу боюнча эл аралык уюмдар
ошону колдоп мен баягы көп жылда укук коргоочу катары алардын штаб квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан. Анан алар ошо мени чакырып, анан ушул маселени көтөрүп атасыз, туура көтөрүп атасыз. Ошо Тажикстандын кол салганы, бир жактуу кол салганы, адамдарды өлтүргөнү, Кыргызстан территориясына басып киргени бул туура эмес. Адамдын баягы эмеге деген укугу бар, жашоого деген. Право на жизнь. Ошол эң негизги укукту агрессия кылган мамлекет эметип атпайбы, бузуп атпайбы, мындайча тебелеп атпайбы. Анан алар чакырып, мен ошо Америкага, Нью-Йоркко, Вашингтонго, Филадельфия шаарына, Синсинати деген Огайо штатына, анан эң негизги Чикаго шаарына, кыргыздар көп Чикаго шаарына барып келдим. Анан ушул баргандагы эң чоң максатым биринчиден ошо биздин мекендештерге, мигранттар деп коет, мекендештерге жолугуп келдим. Ошол мен айтып өткөн шаарларда, 4 шаарда мекендештерге жолуктум. Анан ушул эмеден пайдаланып, азыркы сиздердин радиодон пайдаланып, ошо Тышкы иштер министринин ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Руслан айтбаевич өзү баштап, дипломаттар ошо менин жолугушуумду уюштурганга жардам беришти. Же Чикагода, Филадельфияда, Нью-Йоркто, Вашингтондо мындай аябай жакшы жолугушуулар болду. Мен ойлойм, ошол мекендештердин баардыгы бизде Кыргызстанда болуп аткан бүтүн окуялардын баарын билет экен. Мына ошо Баткен окуясына, Кандуу Баткен окуясына 200 миңден ашуун доллар акчаны ошо өзлөрү чогултуп анан жеткирип берген экен. Мындай өзү даже ишенбей өздөрү барып келип таратып атайын киши адамдар келип. Бул мына биздин мигранттардын мекендештердин аябай чоң патриоттуулугу. Анан мен баргандагы сиздин сурооңузга негизги максат ал эмес, мекендештерге жолугуу эмес. Негизги максат ошо жана Бириккен Улуттар Уюмунун штаб квартирасында болдум, эмесинде болдум, штабында. Биздин Бириккен Улуттар Уюмунда туруктуу өкүлчүлүк бар. Анын жетекчиси Миргүл Молдойсаева деп. Анан Медер деген жигит иштейт, Тилек деген балдар 3 адам иштейт. Мына ошолор менен жолугуштум. Атайын 10 жана 30 этаж эмесинде, Нью-Йорктун борборунда. Анан эң негизгиси канткенде ООНдун комитетине бере алабыз. Процедурасы кандай? Мына ошол маселени алар менен сүйлөштүм. Анан алар да Женева менен байланышып, алардын телефондорун берип, анан ошо комитет ООНдун эмеси, эң негизги эмеси ошо Женевада турат экен, Швейцарияда. Анан ошол алар менен да байланышып, процедураны сүйлөшүп, кандай процедура деп. Анан ошол маселе сүйлөштү. Анан адам укук боюнча эл аралык уюмдарда алар менен жолугушуу болду. Алар да мени жардам берүү боюнча сүйлөштүк аларда. Кандай процедурасы кандай? Ошо эл аралык комитетке ООНго берүү боюнча. Мына ушундай маселелерди жүргүзүп келди. Анан посольство, биздин Вашингтондогу посольство болду. Алар дагы биздин журналисттер дагы, биздин дипломаттар дагы кабыл алып мени. Анан ушул тараптан дагы бизге жардам берүүнү мындай айтышты. Сүйлөштүңүздөр, Эң негизги максат тажиктердин бир жактуу агрессиясы бекер калбаш керек. Канчалаган биздин материалдык, моралдык зыянга алып келди. Ошон үчүн алар мындайча айтканда кыргызча айтканда кун, орусча айтканда компенсация төлөп бериш керек. Эл аралык деңгээлде чыгарганга аракет кылып жаткан турбайсызбы? Комитет ООНго кайрылып атабыз. Комитет ООН чечим кабыл алса, бүткүл мамлекеттер, дүйнөдө 200дөн ашуун мамлекеттер аны аткарыш керек, милдеттүү түрдө. Ошол комитет ООНго кайрылалы деп чечтик. Анан мына кечээ дагы биздин Тышкы иштер министрине кайрылдым. Тышкы иштер министринин департаменттери атайын алар менен жолугушуу болду. Анан алар дагы мүмкүн Женевага чыгып, тиешелүү дипломаттарына задание берип, ушул багытта мындай жардамдаша турган болуп атат да. Ошо кайрылуу процедурасы кандай ишке ашат экен? Сиздерге окшогон укук коргоочулар эле ишке ашыра берет бекен же мамлекеттик деңгээлде дагы Тышкы иштер министрлиги кийлигишиши керекпи? Жок, бул жерде негизинен Тышкы иштер министри кандай бир деңгээлде жардам берсе болот, содействие деп коет. Бирок укук коргоочулар, айрыкча белгилүү укук коргоочулар демилгеси менен буга чейин да эме болгон, өзүңүз билесиз, Азим менен Аскаров боюнча билесизби? Азим менен Аскаров боюнча, анан Элдер Үмөталиев деген Аксы окуясынан 18 март 2002 жылы Аксы окуясынан каза болгон Элдер Үмөталиев деген сиздер билесиңер, журналисттер. Ошол бала жөнүндө дагы биздин кайрылган. Ошол боюнча Кыргызстан компенсация төлөп бериш керек эле, милдеттендирген. Ошон үчүн бул биринчи случай эмес. Ошон үчүн укук коргоочулар биз баягы өзүбүздүн процедура бар, ООНдун комитетине кайрылганга акыбыз бар. Эми ошон үчүн мына ушул укукка бирок эми жөнөкөй укук коргоочулар кайрылбайт, эл аралык деңгээлдеги белгилүү деген укук коргоочулар кайрылат. Анан ошону биз ошол процедураны баштап атабыз. Эң негизги Нью-Йоркко баргандагы ошол маселе. Биринчи кадам. Эми Турсунбек Акунович, мына Кыргызстандын ошол жаңы кабыл алынган баш мыйзамында 58-беренеде жазылганда, азыр өзүңүз дагы аны белгиледиңиз, ар бир адам өзүнүн бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн мыйзамдарга белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга кайрылууга укуктуу деп турат да. Анан сиз ошол азыр дагы айттыңыз, жалпы кыргыз элинин атынан ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кайрылуу.
жасайм депчи, мына жасап жатасыз да. Анан ушул жагдайда менде сурада документтерди чогултуу процесстери кандай жүрүп атат, анан кандай жыйынтыктар болушу мүмкүн, ушул дүйнөлүк практиканы эске алганда. Сиз жакшы суроо, бирок кичине түзөтүү кылып коеюн. Жалпы кыргыз элинин атынан мен кайрыла албайм. Аны только парламент же президент кайрыла алат. Туура өзүңүз билесиз. Жалпы өзүм эле өзүңүздүн атыңызда укук коргоочулар. Как арыз жазып эле, как частный жеке адам катары, бирок менин атым бар да, укук коргоочулар кайрылат негизинен. Мындай уюмдарга жөн эле адамдар кайрылуусу өтө кыйын да. Ал эми сиз жакшы сурооңуз. Ар бир адам эмес, ар бир адам да кайрылганга укугу бар. Негизинен укук коргоочулар кайрылат да. Мыйзамды түшүнгөн, адам укугун коргой билген, мындай жактарда беренелерди билген, эл аралык нормаларды билген адамдар кайрылбаса, жөнөкөй эле бул чоң документ да, мындай. Анткени буга кайрылыш үчүн аябай чоң том документтерге окуп, анан ошонун негизинде аябай чоң эл аралык стандартка туура келген баягы документ тапшырылат да. Бул аябай чоң мындай статьялар. Ошол чогултуу процесси кандай болот? Чогултуу процесс эми бул мындай да. Биринчиден биз адам укугу боюнча бүт конвенциялардын баарын таанышабыз. Декларациянын баарын таанышабыз, документтердин баарын таанышабыз. Анан тышкары юристтерди дагы өзүбүз эметебиз, алабыз, 4-5 юрист алып, алар менен да иштешебиз, алар да эл аралык нормаларды билген күчтүү юристтерди алабыз. Анан эң негизгиси ошол окуяны, мисалы Баткен окуясында кандай башталды, минометтер кандай атылды, гаубицалар кандай атылды, жанагы эмелер БТРлер менен кандай кылды, ким баштады, канча адам өлдү, кандай үйлөр өрттөндү, ошолордун баарын видео, аудио съемкалардын баардыгы чогултулат да. Анан жанагы снаряд келип жарылган жарылбай калбады жанагы эми максат айылында. Ошонун баардыгын тиркелет, сүрөттөрдүн баардыгы. Канча үйлөрдүн өрттөнүп атканын баарын сүрөттөр тиркелет, видео, аудио кассеталардын баары тиркелет. Кыскасы ал жерде айныгыс далилдер көрсөтүш керек да. Ошон үчүн бул жалгыз менин колуман келбейт, анткени мен мамлекетке кайрылып атам. МИД аркылуу, президент аркылуу кайрылып, мамлекет, Министерство обороны, ГКМБ, пограничный служба ушулардын баардыгы тиешелүү фактыларды кандай башталганы боюнча бүт бериш керек да. Анан берип, анан ошол фактыларды алып, айныгыс фактылардын негизинен эмеге кайрылабыз, ООНго кайрылабыз, комитет ООНго. Анан комитет ООН муну текшерүүгө алат. Ким баштады, туурабы ошол арызда көрсөтүлгөн нерселердин баары кандай деп туруп анан атайын эметет да. Бул процедура өтө татаал, бирок жасаса болот. Сиз ошо Америкага барып келгенден кийин биринчи интервьюңузду биздин Биринчи радиого бердиңиз. Анан ошол жерден айттыңыз, негизи ушул Баткендеги окуяда кейиштүү ушул адам өмүрүн алып кеткен ушул чоң жаңжалда Кыргызстандын позициясы өтө туура болгон экен дегенчи. Бул ошол сиздин жеке пикириңиздеби же ошол Америкага барып келгендеги ошол жактагы сүйлөшүүлөрдөн кийинки дагы ушундай бир? Жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден менин жеке пикирим эмес, бул Америкадагы биздин дипломаттар, ошо Миргүл Молдисаева, башка биз иштеп аткан Медер жана башка иштеп аткан адамдар менен жолугушуу болду. Анан биздин болгону да айтып кетпедимби? Ошо Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өкүлү атып 3 адам иштейт экен. Мисалы Казакстандан 40тан ашуун адам иштейт экен, Россиядан 100дөн ашуун адам иштейт экен. Ошол эле Германия менен эме Турциядан андан да көп 200гө чукул зданиялар бар экен, оңдой болгон. Атайын туруктуу өкүлдүн зданиялары бар экен. А биз бир 3 кабинетте 3 балабыз отурат да, мындай дипломаттар. Бирок биздин балдар ушунчалык интеллектуалдуу экен, биздин туруктуу өкүлдүн балдары. Алар резолюция ошончо башка мен айтып аткан башка мамлекеттер ошончо киши иштеп атып бир резолюцияны өткөрө албагандар бар экен да. А бизде вот бир жылдын ичинде 2 резолюцияны өткөрүп кеттир. Мына жана климат өзгөрүү боюнча, экология боюнча атайын 170ден ашуун мамлекет колдогон резолюцияны Кыргызстан өткөрүп кетти ООН тарабынан. Биздин 3 дипломат өткөргөн да, ошол колдоосуна жетишкен. Ошон үчүн биздин дипломаттардын деңгээли өтө чоң экен да. Анан ошолор Кыргызстандагы, Тажикстанда окуя болгондон кийин, Тажикстандын бир жакты агрессиясы болгондон кийин дүйнөлүк коомчулук карап калыптыр. Ким күнөөлүү, ким баштады деп. Анан ошондо биздин дипломаттар толугу менен Бириккен Улуттар уюмуна, Генеральный ассамблеяга, бүт ООНдун комитеттерине биздин жана 3 дипломаттарыбыз, биздин туруктуу өкүлдөр толугу менен баары менен жолугуш өткөрүптүр. ООН генеральный секретарь ООН Гутерриш менен, Генеральный ассамблеянын жетекчиси менен, комитеттин төрагалары менен, бүткүл мамлекеттик делегациялардын башчылары менен өткөрүп, анан дүйнөлүк аларда прессаны окушат да, биздин журналисттер, айрыкча сиздер, Биринчи радио, КТРК, Алато, 5-канал, кыскасы Азаттык радиосунда, кыскасы биздин журналисттердин деңгээли күчтүү экениңиздерди коллегаңыздар көрсөтсүз да. Анан жалпы эле өкмөттүк эмес уюмдар ушу Баткен окуясында биз биримдикти көргөзө алдык да. Көргөзүп анан ушу туура пикир түзө алып турбуз да. Анан дүйнөлүк коомчулук ушул Тажикстандын бир жактуу агрессия кылгандыгын түшүнүптүр да.
Ошон үчүн коомдук пикир жагынан, коомдук эме жагынан биз утуп алган экенибизди да ал дипломаттар айтып беришти да. Анан мен аякта кагаз эмени Масал Мамат каражаттарын тааныштым. Коомдук пикир дүйнөлүк биз тарапта экен да. Эме тарапта, Тажикстан тарапта эмес. Тажикстан бир жакты басып келгенден кийин коомдук пикир түшүнгөн экен. Анан биздин жана сиз айткан суроодо дипломаттар ошого жетиш алыптыр да. Кыргызстандын позициясы бул жерде коргонууга аракетин кылган, курал колдонгон эмес. Анан бул жерде президенттин жана курал бербей, курал колдонбой, баягы кангаган деген принциптен кетип, эл аралык нормаларды сактагандыгы аябай чоң жакшы иш болду да. Биз ошол сабырдуулуктун түбү сары алтын дегенде ошол ишибиз аябай жакшы болупту. Эгерде биз жана жүздөгөн балдар турду го, курал бергиле биз да согушалы. Эгер курал берип койгондо анда биз коомдук пикирден утулмак экенбиз анда. Мынчалык мындай коомдук пикир, дүйнөлүк коомчулук биз тарапта болбойт эле да. Муну ушуну айтып коеюн, жакшы кабар да. Бул менин жеке көз карашым эмес, Нью-Йоркко барып келгенде, Америкага барып келгендеги ошол эл аралык коомчулук менен, делегациялар менен, эл аралык уюмдар менен жана менин чакырган адамын койчу эл аралык уюмдар дагы айтып атышат. Кыргызстан молодцы дейт. Силер күч колдонгон жоксуңар, эметкен жоксуңар деп ушул жагын айтышты да. Демек Кыргызстан дүйнөлүк практикада деле эл аралык мамилелерде дагы өздөрүнүн бир мындай бир адам укугун жана башка баягы агрессияга алдырбоо жаатындагы принцибин сактап келаткан экен. Бизде угарман бар экен, Турсунбек мырза. Кабыл алып коелу суроону. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коелу 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Мына ушул телефондор аркылуу адам укугуна байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анан калса бүгүн балдарды коргоонун дагы эл аралык күнү. Бул багыттагы темага ылайык суроолорду кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, арбаңыздар кутман күн, майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Сокулуктан Чолпон. Биз агайды жакшы тааныйбыз, жакшы билебиз, таанымал, батыр дегендей. Мен көз карашым, менин бир суроом бар. Бирок бул жака дагы жана социалдык маселелер боюнча дагы министрликтен келиште болмок экен, өкүлдөрчү бир эле киши болгондо как-то мындай бир жактуу болуп калат. Биздин формат ошондой, Чолпон айым, сурооңузду бериңиз. Бизде азыр жана конвенция о правах ребенка, биз аны жакшы билебиз, окуганбыз, жаттаганбыз дегендей. Бизде дагы момундай категория адамдар бар да, майып адамдар, балдар. Анда төрөлгөндөн баштап майып деген жанагындай биринчи, экинчи, үчүнчү категория. Ошол балдардын укуктары кандай корголуп атат? Ошолорго кандай жардамдар болуп атат? Биз бул деле жаңылык эмес, алардын ден соолугу тияка жардам керек, мындай операцияга муктаж экен, анан мынча акча керек экен, анан колго алыш кылып койгула дегендей. Ушул жактан кандай иштер болуп атат? Чолпон айым, рахмат сурооңузга. Биринчиден өзүңүз билесиз, Кыргызстан боюнча 160-170 миңден ашуун адам мүмкүнчүлүгү чектелген майып адамдар бар. Алардын ичинде балдарда тилекке каршы көп болуп, улам өсүп атат. Ар бир кырсык болгондо, автомобилден кырсык болгондо, согуштар болгондо, мына ушул Баткен окуясынан эки кичинекей балабыз, кызыбыз ушу каза болуп кетти. Бул да аябай чоң, Кыргызстан үчүн чоң трагедия. Мына мен Бириккен Улуттар уюмуна барганда ушу каза болгон 36 адамдын экөө жаш жеткинчектер, жаш кыздар, балдар экендиги боюнча мен айтып бердим. Мен ойлойм, бул да өтө чоң трагедия. Ал эми жаш балдардын укугу, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо боюнча бизде конституцияда атайын жазганбыз. Бул боюнча атайын берене бар. Бул боюнча атайын мыйзам иштелип чыккан. Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо боюнча да мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы курулуп аткан эмелердин, зданиялардын баарында пандустар курулуп атат, тиешелүү талаптар коюлуп атат бул маселе боюнча дагы. Мына өтө жетиштүү баягы мыйзамдар иштелип атат. Бул маселеде өтө чоң проблема. Бирок Кыргызстанда, туура айтасыз, Кыргызстанда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, майып балдарга көңүл бөлүнүп баардыгы чечилдегенден алысмын. Биз только ошонун жаңы башталуучу этапта турабыз. Мына майып адамдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген айрыкча балдарга көңүл бөлүү маселеси бизде дагы мындай жакшы жолго коюлган деп айта албайбыз. Бул маселе боюнча биз иштешибиз керек. Айрыкча мына жаш мектепте окуган балдар бар, бут аксаган, башка ушул балдарга мына ошол балдардын баардыгы азыр жанагы башка бир интернаттарда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын окуп атат да. Эгерде ошол мүмкүнчүлүгү чектелген кээ бир балдар жөнөкөй эле дене бою таза адамдар менен окуса, ошончолук жакшы болот эле. Мына ушундай практиканы биз колдонуп алып кетсек болот. Ошон үчүн бул багытта да биз мамлекет көп иш жасашыбыз керек. Баардыгы ойдогудай болду деп айта албайм да. Азыр дайыр угармандык кабыл алабыз, бирок Чолпон айымга да айтып коелу, башка дагы угармандар дагы эгерде мына азыр социалдык өнүктүрүүдөн дагы чакырсаңар болмок эле дейт. Алтыдагы программаларыбыз бар да, 11ден кийинки программаларда дал ошол багытта адистер келет. Эгерде сурооңуздар болсо, конкреттүү түрдө дагы бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анда угарманды кабыл алалы. Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Арбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Саламатсызбы?
Бүгүнкү балдардын күнүндө ойлогон ойду кыйнаган турмуш сеңет дегенде балдардан баштап баткенге өтүп кеткенибиз бир аз өкүнүчтүү болуп турат. Эми ал себептен баткендин маселеси ар бирибиздин жүрөгүбүздө оюп атпайбы? Ооба да. Мен ойлондурган могул болуп турат да, ошол баткендин тополоң башталганда жана биз Сания Токтогазиева деген кызыбыз бар. Ошол мен материалдарды чогултуп атам, тигинтен мынтен мен эл аралык сотко берем, Гаагага чейин барам деп бир чоңкуй сөздөрдү айтып атты эле да. Эми баягыдан бери Турсумга акын айтып атат, мен Нью-Йоркко барып келдим, Вашингтондун чайын ичип келдим, Чикагону көрүп келдим деп атат. Ал эми бул буяка чоюп, тиги чоюп ортодон, анан кийин Кыргызда сен тур мен жанчам очередной баштаса, анан эл аралык уюмдар кыргыздар өзүңөр талашкан тоголду биз маселени таптакыр карабай койбойбу? Мен өкүндүгө болуп турат да, рахмат. Жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден биздин ошо сиз айтып аткан кыздарыбыз, жаш юристтер, алар да аябай жакшы демилге менен чыгышты. Алар жана Гаагадагы эл аралык трибунал, эл аралык сотко кайрылуу маселеси боюнча документтерди иштеп аткан боюнча жар салган. Алар дагы айткан сөзүн аткарыш керек. Ал башка, урматтуу, сиз жакшы суроо, ал башка нерсе. Алар ошо Гаагадагы сотко кайрылат. Ал башка нерсе. Меники болсо комитет ООН. Бул башка нерсе да. Экөө эки башка нерсе. Канчалык биз көбүрөөк кайрылсак, ошончолук дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн көбүрөөк бурабыз. Көбүрөөк маселе, көбүрөөк натыйжа чыгат да. Ошон үчүн эч бул жерде мындай бөлүшө турган эчтеке жок. Ар биринин өзүнүн тармактары бар да. Мен чисто укук коргоочу катары, эртен бери келаткан жаран катары укук коргоочу катары именно ООНдун адам укугу боюнча комитетине кайрылып атам. Адам укугу комитет, ал жерде юристтер отурат, соттор отурат, чечим чыгарса бүткүл Кыргыз дүйнө боюнча алардын чечими милдеттүү да. А тиги жаш юристтер сиз айткандар туура, алар Гаагадагы сотко кайрылып атат. Ал башка маселе. Ошон үчүн Кыргызстанда жарандык коом, укук коргоочулар күчтүү да. Жарандык коом өтө институт канча жылдан бери түптөлүп калды. Ошон үчүн биз ар түрдүү кайрылган эч кандай иштерди кылбаш керек. Наоборот, кайра жакшы да. Да бирөөлөр чыксын кайрылсын. Канчалык көп кайрылсак, Тажикстандын агрессиясына чоң сок курган болобуз да, мындайча айтканда. Эми ошол агрессияда ошол жана сиз дагы жакшы айтып кеттиңиз, сабырдын түбү сары алтын депчи. Биз сабырдуулук кылдык, бирок ошол агрессияда эл дагы мындай адилеттүүлүктү ошону күтүп турат да. Биз ошол жанагындай талкаланган укуктардын корголушун күтүп турат. Мына ушундай жагдайда, мына сиздердин аракетиңиздер менен дүйнө коомчулугу кандай көңүл бурат? Мен ойлойм эми Бириккен Улуттар уюмунда өзүңөр билесиңер, бул 200дүн айланасында мамлекеттер бар. Алардын бардыгы Кыргызстанга да Тажикстанга бирдей эле мамиле кылат. Бирин өлө, бирин ылдый карабайт. Бирок алар адам укугу боюнча эл аралык конвенцияларды, адам укугу боюнча өз ара мындайча макулдашууларды, декларацияларды жетекчилик кылат. Ал мамлекеттерге карабайт. Эгер адам укугу боюнча көрсөтүлгөн талаптар, декларациялар, беренелер, конвенциялар бузулган болсо, алар сөзсүз түрдө эч кандай аябай туруп мамиле кылат. Биз ошо адам укугу боюнча, адам укугунун жанагы жашоого деген укугу, билим алууга деген укугу, эс алууга деген укугу, мындайча айтканда баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу, мындайча айтканда баягы согуш болбогонго аракет кылган укук да, туура. Согуш болсо адамдын укугу, мына ушул укуктар тебелендиби же тебеленген жок? Мына ушуну далилдегенге аракет кылабыз. Бизде биздин мамлекетке кошуна мамлекет басып кирди. Адамдарыбызды өлтүрдү, жаракат кылдырды, канчалан айбекти талкалады. Ушуна карап коюңуздар деп далилдерди беребиз. Анан ал эгер ал далилдер далилденсе, ал эч кандай эл аралык уюмдар карабайт. Мына и так эле биз тарапта болуп атат азыр. Азыр далилдене элек, башка боло элек. Бирок коомчулук туура маалымат бергендигине байланыштуу дүйнөлүк коомчулук бар, дүйнөлүк пикир биз тарапка ооп турат азыр. Ооп турат. Бул жакшы. Эгерде биз дагы күч колдонгондо, курал берип анда дүйнөлүк пикир бизге ооп турат деп айта албайт. Эми ушуну мына пайдаланса, ушул коомдук пикирди оң жагына пайдаланышыбыз керек да. Анын үчүн тиешелүү далилдерди аябай сабаттуу коюшубуз керек. Документти сабаттуу түрдө өтө чоң деңгээлдеги бардык жагынан мына изилденген эл аралык документти даярдашыбыз керек. Бул өтө чоң интеллектуальный эмени күчтүү талап кылат. Ал жөнөкөй эле бул эметкен документ эмес, бул аябай далилдер менен. Анан эл аралык уюмдар эмнени? Алар эчтеке эметпейт, только далилдерди. Анан беренелердин туура коюлушун. Эми ошол далилдерибиз ишенимдүү болуш үчүн, ошол мындай бир ошону бул эмнеге көз каранды? Ошол ишенимдүү далилдерди таап чогултуш үчүн эмнеге таянабыз? Анан биздин мына жумуш топтун, мындайча айтканда, биздин команданын сабаттуу иштегенине жараша. Анан мамлекет дагы, биздин өкмөт дагы, тиешелүү мамлекетти мен атып кеткен органдар биз кайрылган письманы тиешелүү далилдерди бизге бере алабы, ошону камтып бере алабы, камсыздай алабы? Камсыздай алабы ошол? Мен ойлойм, камсыздай болуш керек. Азыр президент дагы, министр, тышкы иштер министри дагы мына кечээ аларды колдойт деген чоң ишеним бар, мен ойлойм.
кече алар менен жолугуп, алар дагы мына Нью-Йорктогу да, Женевадагы биздин дипломаттар менен сүйлөшүп атабыз. Алар да мындай бир жардам берүүгө мындай ынтызарлыгы бар экенин сезип атам да. Бирок иш жүзүндө кандай болот, мен айта албайм. Мен ойлойм, мамлекет эми коргош керек да, туурабы? Мындай деңгээлде. Биз эми патриоттук чувство менен чыгып атабыз да. Элге мындай мамлекетке жардам берели деп чыгып атабыз да, туурабы? Турсунбек Акунович, мына сиз ошол эл аралык деңгээлде ушул маселени коюлушу тууралуу сөз кылып атасыз, аракеттерди көрүп жатабыз деп атасыз. Чын эле Кыргызстан бул жерде мындай туура позицияны кармангандыгын эл аралык коомчулук, коңшу мамлекеттер, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери дагы, Казакстан дагы өздөрүнүн позициясын билдирип атат. Негизи ушул адам укугун коргоо деген бул өтө маанилүү маселе болуп атат. Анан ушу Тажикстандын өзүндө мисалы сиздерге окшогон укук коргоочулар эң биринчи маселе бул адам укугу деген позицияны кармангандар барбы? Анткени бизде деле ошол аябай тоталитардык система курч болуп турганда, эч кимди баш көтөртпөй турганда деле Турсунбек Акун сыяктуу укук коргоочулар бышып жетилип ушул баардык жолду басып өттү да. Алардын да коргоочулары бар да, Жок, аларда мурда комиссия, адам укугу боюнча комиссия бар болчу. Андан кийин кечирээк бизде эмес эми биз адам укугу боюнча алдыга кеттик. Борбордук Азия боюнча СНГ мамлекеттин ичинен деле биз алдыбыз. Кыргызстанда биз мурда демократиялык 90-жылдардан баштап калып, аларда 5 жыл 6 жыл согуш болуп калды. Артта калган экен. Адам укугуна эмес ойдо болгон жок. Анан бирок ал жерде дагы Тажик Республикасынын омбудсмени бар. Мен өтө сыйлаган адам, жогорку кеңештин Верховный Советтин депутаты болгон. Кызматташып турасыздар да, турганбыз, иштеп атканбыз. Эми 2 жылдан бери мамилебиз үзүлүп калды ортодон. Анан да башка укук коргоочулар бар, аякта дагы азыркы Рахмондун бийлигин сындаган. Анан деңгээли күчтүүлөр бар. Эми баягы Кыргызстанга жетпесе дагы аякта дагы адам укугу үчүн күйгөн патриот жигиттер бар. Алар дагы мен ойлойм, алар менен да биз байланышабыз. Анан ошол документти бергенден тышкарыда анан республика менен дагы сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Булар менен дагы ошол биз дагы ошо Тажик Республикасынын жетекчилигин беребиз. Ошо эмне алардын президентин беребиз. Куралдуу күчтөрдүн башчысы да, туурабы? Анан куралдуу кол салган командачыларды беребиз. Кантип ким команда берди, эмне кылды, ошолордун баардыгын беребиз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо Тажикстандын укук коргоочулары эгер чыныгы адам укугунун принциптерине тайбаган адистер болсо, адамдар болсочу, алар сөзсүз түрдө адам укугунун корголушун коргойт да. Анан бизге дагы балким тилектеш болот деген ойлорубуз бар. Бул суроону берген себебим анткени Тажикстан эли деле унута элек да, кечээ жакында Тажикстандагы жарандык согуштун токтолушуна Кыргызстан канчалык себепкер болгондугун биз эле эмес, башка өлкөлөр деле, башка белгилүү инсандар деле айтып атпайбы мисалы? Эми ал боюнча мурдагы президент Аскар Акаев дагы жакында интервью берди. Медеткан Шеримкуловдун эмгеги аябай зор, мисалы ошол эле алардын тажик оппозициясынын башчысы Туражан Заре бияка келген, башкалары келген, мисалы ошолордун баардыгын биздин президенттер кабыл алган. Ошол эки өлкөнүн ортосундагы баягы эки оппозиция менен Тажик Рахмондун ортосундагы мамилени бир жерге столдорго отуруш үчүн биз аябай күч жумшаганбыз. Мына электр энергияны булар электричествосы жок калганда Кыргызстан берип турган көп жылдар бою, туурабы? Мына жакында айтып атат. Ошон үчүн булардын баардыгын эске албай койгону Тажик Республикасынын баягы эң туура эмес да. Ошон үчүн алар биздин берген жардам, анан мына бүт биздин граница аркылуу алардын бүт азык-түлүк товарлардын баардыгы таможня аркылуу өтүп турган. Ошолордун жана тигилердин кесин курганда, Нурек кесин курганда биздин ошо территория аркылуу эменин баардыгы баягы бүт запчасттардын баардыгы, курулуш материалдары баардыгы ташылган. Эркештан биз посттор аркылуу өткөрүп кесин куруп алды. Ошон үчүн биз баардык жагынан жардам бердик да. Коңшу 100 жылдан бери жашаган биздин бир тууган мамлекет деп тура элибизде. Анан эл бирок мен Тажик элин күнөө эле албайм. Тажик эли биз менен өмүр бою кылымдарда жашаган биздин бир тууган элибиз. Бирок Тажикстандын жетекчилиги куралдуу кол салган, ошого баягындай айтканда команда жол берген адамдар күнөөлүү деп эсептейм да. Бул жерде Тажик эли жөнүндө сөз, эки элдин ортосунда күнөө жок деп айтабыз. Эми жана Америкага барып келген сапарыңызда ошол шаарлардын аттарын атадыңыз. Негизи ошо Чикагода жашаган мекендештер менен жолукканыңызды айттыңыз да. Анан аны билесиз, ошол Чикагода жашаган мекендештер биздин туугандар чек арада жаңжал болгондо баягы кайрылуу кылышпады беле. Анан эл аралык коомчулук ошол алардын кайрылуусуна көңүл бурсун деген бир максат болгон. Негизи азыр ошол мекендештердин ою кандай экен? Ошол жанагы ошол чек ара боюнча кайрылуу болгон мекендештер менен жолуктум да. Алардын ою кандай экен? Алар мынтет, алар эң негизгиси ошол сыяктуу мекендештер Америкадан чыкканы аябай жакшы болду да. Алар коом жана биз тарапта
тарапта жакшы коомдук пикир болгондугу, дүйнөлүк коомдуктун пикири биз тарапта экендигине ошолордун чыкканы аябай жакшы себеп болду да. Ошолор чоң роль ойноду. Анан коомдук пикир түзгөнгө дагы биздин журналисттерден тышкары биздин чет элде, Америкада, Россияда жүргөн мекендештер да өзүнүн пикирин билдирип атты да. Мисалы Тажикстан, Москвада Тажикстан элчилигине чыгып атты, Америкада дагы Тажикстан элчилигине каршы чыгып атты. Мына ушулардын баардыгы мен ойлойм чоң иш болот. Эми азыр дагы алар айтып атат, эми сөзсүз түрдө переговор жүргүзүш керек. Сөзсүз түрдө биз не только биз эмес, мамлекет бериш керек. Мамлекет, биздин мамлекет Тажикстандын мамлекетине кайрылып, чыгымды өндүрүү маселесин талап кылыш керек. Чыгым биз аны азыр айтып атпайбызбы? Биз өзүбүз эметебиз, чыгымын төлөсүн, төлөбөсө биз өзүбүз эметебиз, үйлөрдүн баарын куруп беребиз деп. Үйлөрдү куруп аткан жакшы, анткени күзгө чейин жетишпей калабыз. Алардан талап кылып отурсак, анда күз келип калса суу туура үйдү. Бирок деген Тажикстан келип талкалап кетсе, бүт баарын өрттөсө, адамдарды өлтүрсө, анан биздин мамлекет дагы алардын мамлекетинен талап кылыш керек, чыгым төлөп болот. Дүйнөлүк коомчулук тарабынан. Именно жана Гага сотуна, эгер болбосо анда Гага сотуна мамлекет берсе болот мисалы. Ошон үчүн эми билбейм, эми биздин мамлекет башчыбыз дагы өзүнүн аракеттерин биздин мамлекеттик органдар жасап атат. Анын баардыгын бизге айта бербейт. Алар өздөрүнүн билгени барса болсо керек. Ал боюнча да жакында жетекчилик менен сүйлөшсөк, алардын ойлорун да билебиз. Бирок биздин мамлекетте менимче жолдо калбайт деп ойлойм да. Бир чараларды көрөт деген оюм бар да. Турсунбек Акунович, дагы бир маселеде мына Кыргызстанда биз башкаруу формасын өзгөртүп алдык, президенттик башкарууга кеттик, конституцияны кабыл алдык. Анан буга чейин көп көйгөйлөр болду Кыргызстанда, ал эч кандай жашыруун эмес, анткени мыйзамдар иштебей атты, бардык баягы мамлекеттик принциптердин негизиндеги негизги эреже талаптар аткарылбай атты. Анан бирок адам укугун коргоо, укук коргоо жаатында иштер жүрүп атты. Ошол эле учурда адам укугу деген маселе менен ар бирибиздин милдетибиз дагы маанилүү болуш керек да. Мамлекеттеги көйгөйлөрдүн жаралышына, же болбосо коррупция маселесине, кылмыштуулукка, деги эле ошол мыйзамдын аткарылбай калышына себепкер болгон ар бир адам ал жоопкерчилигин да тартыш керек го дейм. Адам укугу менен ошо милдетти дагы кошо ала жүрүү ишмердүүлүгү кандай болот? Илгери бир эки эле укук коргоочу бар болчубуз илгери. Сиз айткандай 90-жылдардан беричи. Анан азыр мындай Ташкыртстанга да ким десең укук коргоочу деп калды азыр. Эми жакшы укук коргоочулардын көп болгону, укук үчүн күрөшкөнү мына жанатан бери укук жөнүндө сөз жүрүп атабыз. Адамдын укугу, балдардын укугу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча бул аябай жакшы. Бирок укук коргоодон тышкары дагы милдетибиз да бар да, туурабы? Мына азыр адамдар укук боюнча талап кылсын, бирок ар бир адам өзүнүн милдетин кандай аткара алат? Мына азыр өзүнүн милдетин аткарып атабы же аткарган жокпу? Мына азыр канчалык адам пикетке чыгып атат, митингке чыгып атат, президентти жамандап атат, бийликти жамандап атат, кээ бир оппозицияны жамандап атат, кыйкырат десе кыйкырып атат да. Бирок ар бир адамдын өзүнүн милдети бар да. Президенттин милдети бар сыяктуу эле, премьердин милдети бар сыяктуу ар бир гражданин мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин өнүгүшү үчүн, мамлекетте стабилдүүлүк болуш үчүн, туруктуулук болуш үчүн ар бирибиздин милдетибиз да. Ар бирибиз кыйкыруудан мурун укукту талап кылгандан бери биз эмне кылдык? Ладно, бийлик өкүлдөрү кылып атат. Биз эмне иш кылдык? Ар бир адам эмне иш кылды? Ошону ойлонушубуз керек да. Кандай салым коштук? Кандай салым коштук? Өлкөнүн стабилдүүлүгүнө салым кошо алдыкпы? Биз 4-6 айдан бери конституцияны иштеп, азыр бир конституцияны өткөрүп кабыл алынды, туурабы? Конституцияда азыр бир адам башкарып, мурдагыдай туруксуздукка жол бербейт. Мына ошо бир эле жана кумтөр боюнча алган чечимде эле мен аны колдойм же колдойм деп айта албайм. Просто эле чечим дагы мындай чагылгандай тесикте кабыл алынып атат да. Мурда мындай кабыл алыныш кыйын болчу. Бул деген эмне? Бул деген баягы бир адамдын башкарганынын таасири уже кетип атат да. Мурдагыдай баягы чаржайт эмес, башаламандык эмес. Мамлекет башчысы эмне айтса ошол чечимдер уже кетип атат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир эле жактуу болуп калбаш керек да. Мамлекет башчысы дагы, мамлекет жетекчилери дагы менин колумда бардык бийлик бар деп дебей, граждандык коомдун да пикирин угуш керек, прессанын пикирин угуш керек, коомдук пикирин угуш керек. Ушундай кылыш керек да. Сурооңуз ушундай, мен туура түшүнөм. Ар бир адам укуктук жагын эле албай, милдетин ойлонбосок болбойт. Анткени азыр кыйкыргандар көп. Ар бир адам эле кыйын саясатчы да. Ар ким чыгып алып эле сайттан чыгып алып өзүнүн телефонунан чыгып алып эле акыл айтып атат. Бир 20дагы балдар президентке акыл айтып атат. Ал акыл айтуудан мурун кичине мамлекет үчүн иштеп койсун да. Бир завод курсун, фабрика курсун, адамдардын укугун коргосун, туурабы? Анан эле ар бир жаштап туруп эле мен чыгып коеюн, мен лайк басып коюңуздар. Эми кичине уялыш керек го дейм. Демек, жоопкерчилик бир эле президентте эмес, баарыбызда болуш керек деген нерсени ар бир атуунда бар. Угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бишке санан элим өтөр акан. Рахмат.
Бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү окуяга кыргыз эли дагы селесеп салып турат. Бардыгы пикирин билдирип атат, бардыгы. Пикирин билдирүү үчүн сөзсүз түрдө Америкага барыштын кереги жок. Пикирин радиодон дагы, телевидениедон дагы билдирип турса болот. Мисалы үчүн Түрксөнүн акымга дагы көп адамдар кайрылуу берип атышат. Адамдардын кайрылууларын бардыгы силер кабыл алып атасыңарбы? Ошолорду регистрация кыла турган журнал барбы? Ошондой эле ар бир радиодон, телевидениеден өзүнүн пикирин берген адамдардын сунуштары кабыл алынабы? Кабыл алынган күндө болгондо алардан бир жооп берип атасыңарбы? Канчалаган адамдар өзүнүн сунуштарын, пикирлерин билдирип атат бүгүнкү абал жөнүндө. Силер өзүңөрдүн кет башыңардын кызыкчылыгы үчүн Америкаларга барып келип атасыңар. Жалпы элдин ошол сунуштары, пикирлери дагы эске алынып, алар мамлекет үчүн сиңирип аткан эмгектери дагы туура баланыш керек деп эсептеймин. Президент тарабынан кабыл алынган чечимдер азырынча аткарып элек. Конституциядагы туура эмес кабыл алынган жерлери бар. Мисалы үчүн чет мамлекетте укук коргоо органдарына кайрылууга мамлекет кепилдик бермейинче чет мамлекетке бара албайт деген берене кирип калган. Аны кандай деп кетип элейсиңер? Рахмат сизге. Ушул адам укугу боюнча, беренелер боюнча Турсунбек Акунович абдан катуу иш алып бардыңыз, Эми бизде бул сиздин пикириңиз, сиздин пикириңиз жакшы. Пикир. Ошондо ошон үчүн биз укуктук мамлекет, ар бир адам өзүнүн пикирин эркин айтат. Сындап атасыз, туура. Бирок мен сизге айтып коеюн, бизде жана Конституцияны кабыл алган маалда мен биринчи радиого да көп жолу келдим. Сиздер аябай катуу кызуу колдоп бердиңиздер. Ошо талкуу 3 айлык, 4 айлык талкууда ошо бизге 67 адам кабыл алдык, ошо жана академиялык зданиясында. Урматтуу мына суроо берген жаран айтып коеюн, ошо 67 адамдын бүткүл сунуштарын кабыл алып, көбүнчөсүн кабыл алып Конституцияга киргиздик. Ошолордун сунуштары ар бири менен сүйлөштүк. Андан тышкары бизде 100дөн ашуун сунуштар келип түштү. Биздин эле адам укугу боюнча комитетке, адам укугу боюнча главага, Конституция боюнча бүт алып атабыз. Андан тышкары сиз айтып атасыз, мага өзүмө укук коргоочу катар адамдар кайрылат, ондогон адамдар кайрылат. Эми ошонун баардыгына жооп берип, баарынын маселесин чечтим деп айта албайм. Бирок алар менен телефон менен канчалык чечилип атат деп сурап атат. Мен эми чечкенде укук коргоочунун мындай бул биз рекомендательный характер. Биз айтабыз, мамлекеттик органдарга кайрылабыз, чечип берип сот органдарына кайрылабыз. Бирок биз чечим кабыл албайбыз. Бирок алардын бир 30%, 25-30% чечилип атат. Бирок 70% чечилет деп айта албайм. Анткени өтө оор. Укук коргоочулардын бул сунуш кана иретинде беребиз. Айтабыз, кыйкырабыз. Тиешелүү түзүмдөргө жибересиздер. Кайрылабыз. Анан бирок соттор кандай чечет, мамлекеттик органдар кандай чечет. Бирок көзөмөл, мисалы менин бир эмем бар, башка укук коргоочу айырмам, көзөмөл дей алам, ак үйүнө кире алам, көк үйүнө кире алам, артынан түшүп алам. Бирок ошондой болсо да мамлекетте бюрократия көп да, аягына чыгара албай калабыз. Бирок кээ бир азаттарды чечип, маңдайы жарылып, рахмат деп келген адамдар да көп да. Сөзсүз эле Америкага барыш керек беле деген суроосун кошуп кетпедиби? Айтып бербедиңизби? Мындай эле туруп турган. Бул ишинин пикири да. Жок, ал Америкага барыштын керек. Мен барып калган экенмин. Бирөө бара алат, бирөө бара албайт, бирөө барбай Америкага барбай туруп деле мына маселени чечип атпайбы көбүнө, туурабы? Эми мындай алып карагандачы, азыркы ушул угармандын суроосунан кийинчи бизде ушул коңшу өлкөлөр деп коелу, Борбордук Азияда, Кыргызстанда негизи адам укуктарынын сакталышына салыштырмалуу мындай бир өзгөчө мындай бир маани берилсе керек. Эми Кыргызстан адам укугун коргогон өлкө деп аталган жагы бар. Бир баягы мурдагы президенттер тарабынан Акаевдин тууганда алды адам укугун урматтаган өлкө деп аталган да. Бул деле бекеринен аталбаса керек. Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттериндеги демократиянын аралчасы деп аталып жүрөт. Бул дагы бекеринен эмес. Мисалы адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан алганда Кыргызстан Борбордук Азия эле эмес, СНГ мамлекеттеринин ичинен салыштырмалуу айтсам, бул адам укугу боюнча, демократия боюнча алдыга кеттик биз. Көп кемчиликтерге карабастан салыштырмалуу кошуналарга, СНГ мамлекеттердин көбүнө, даже Азербайжан менен Арменияга салыштырганда да биз көп жагынан алдыга кеттик деп айта алабыз мисалы. Ошон үчүн эми кемчиликтерибиз да толтура. Ошон үчүн биз өзгөчөлүгүбүз мына бардык иностранный эмелер келет, өлкөлөрдүн делегациялары келет, башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанга келгенде силерде сөз эркиндиги бар экен, радио, телевидение бар экен, прессалар иштейт экен, президентиңерди көрдөн алып көргө, жерден алып жерге сындайт экенсиңер, эч ким эфирлер түз экен, баары ачык экен. Мына момундай мамлекеттик радиодо монун баарын берип атасыңар, суроонун баарын берип атат. Турсунбек Акунчуга башкасын бүт баарын сындап атышат, президентти сындап атат. Эми мындан артыктын кереги эмне? Анан баягы оозу менен орогор эле сындайт десе анан эле бир эле жактуу туруп эле президентти жамандап атат, көрдөн алып көргө чалып атат, көрүнгөн саясатчыны жамандап атат, каралап атат, аброюна шек келтирип атат. Эми мындай илбой сөз эркиндигинде да барканда чеги болот да, туурабы? Адамдын аброю, ар намысы деген бар да. Ага да шек келтирбеш керек да ошондо. Ошон үчүн биз
кыйкыруудан мурун, адамдардын укугун коргоодон мурун, адамдар өзү эркиндикке алгандан башка дагы ар бир адам эркиндиктин артында дагы адамдардын жоопкерчилиги, адамдардын аброю, ар намысу турат. Ошондо ойлонушубуз керек да. Абдан жакшы. Мына ошол адам укугуна байланышкан маселелерде сөзсүз адамдардын өздөрүнүн да жоопкерчилиги деген нерсени абдан туура белгиледиңиз. Анткени коомчулукта ушул багытта көбүрөөк пикирлер айтылып атат. Эми уктуруубуз да соңуна чыгып баратат. Бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күнү экен. Андан сырткары дагы 1-июнь ата энелердин бүткүл дүйнөлүк күнү экен. Бул майрам 2012-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 66-сессиясында кабыл алынган. Муну мен билбейт экенмин. Абдан жакшы нерсе экен. Экөөтөн бири-бирине байланышта баланы биринчиден ата эне үй бүлө коргош керек. Жалпы максаты бул күндүн белгиленишинен жалпы адамдык жана үй бүлөлүк баалуулуктарды эскертүү. Анткени үй бүлө биринчи орунда ата эне, Талайгүл айткандай, балдардын коопсуздугу жана аларга тарбия берүүгө жооптуу деген экен да. Анан жалпы кыргызстандыктарга, жалпы ата энелерге, балдарга мына биз сиз дагы ушул кыргызстандыктардын кадырлуу инсаны катары, аксакалдардын катарын толуктап калдыңыз. Айтар сөзүңүз болсо керек. Эми мен ойлойм ушу эң негизги маселе үй бүлө да. Анан сизден угуп атам, ата энелердин да күнү деп. Ата эне, бала баардыгы ажырагыс бул. Анан ата энелер ынтымактуу болсо, үй бүлө чың болсо, үй бүлө мындайча айтканда баягы саламаттыгы жакшы болсо, ынтымагы жакшы болсо, анда балдардын ынтымагы да жакшы болот, саламаттыгы жакшы болот, үйдө кут болот, береке болот, рызык болот, туурабы? Анан балдардын баары жакшы окушат, тарбиялуу болот, улууну сыйлоо, кичини узаттоо деген менен өсөт, кадыр салт үрп адатты билип өсөт. Ошон үчүн мына президент мына үй бүлөнү чыңдоо боюнча, кадыр салт үрп адат боюнча, манастын өнүктүрүү боюнча, кыскасы Кыргызстандын искусство литературасын өнүктүрүү боюнча көп нерсе чечимдер кабыл алынып атат. Өлкөбүз ушунчалык мамлекет, келечегибиз кең мамлекет. Мисалы баардыгыбыз экономикабыз жок, дегенибиз жок, начар болуп атабыз деген менен Кыргызстан өзү эркиндик мамлекет, адам укугун коргогон мамлекет. Бул деген келечегибиз бар, демократияны багыттаган эркин элбиз. Мына башкалардын баары суктанып атат. Мен просто дүйнөнү кыдырып жүргөн адам катары айтайын. Ошон үчүн биз баардыгы эле жаман дей бербей, Кыргызстандын бир эң негизги адам укугу, сөз эркиндиги боюнча алдыга кеткен. Анан үй бүлө боюнча, үй бүлөнүн куту, мына ушул жагынан биз баардыгыбыз жалпы аракет кылышыбыз, бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, үй бүлөнү чыңдоо, балдарды тарбиялоо маселесине көп көңүл бурушубуз керек. Албетте, эми дүйнөдө бизден дагы абдан начар мамлекеттер бар болсо керек. Биз жакшы мындай бир эркин жашаган өлкөбүз албетте. Анан чындыгында мындай деп айтылат да, Турсунбек Акмович. Эгерде мамлекетке сен пайда келтирем десең, ушул үй бүлөдөгү балдарды жакшы тарбиялап чыгар депчи. Эгерде биз ар бир баланы жакшы тарбиялап кошкон болсок коомго, демек биз мамлекетке болгон чоң салым болот да экен. Кандай дейсиз? Анан дагы бир нерсе айтып коеюн, ушу силерден пайдаланып. Биз азыр кайрыларым үй бүлөнү балдарды тарбиялайлы, бирок эң негизги мамлекеттик тилде тарбиялайлы. Тилекке каршы мына мектептерде, институттарда, бала бакчаларда көбүнчө ушу орус тилинде болуп атканы мени кайгыртат. Ошон үчүн мамлекеттик тилде, мына президент мына Кыргызстанда мамлекеттик тилде биринчи жолу жаздык. Мамлекеттик тилде өз эне тилинин, эне сүтүнөн келген тилде сүйлөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ушу баардык ата энелерге кайрыларым, балдарыңарды, айрыкча неберелериңерди ушу мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө үйрөтүңүздөрчү. Мен аябай суранат элем. Аксакал катары, укук коргоочу катары, Кыргыздын кадыр салтын үрп адатын тилин жакшы билген адам катары суранат. Буга эриппей эле, буга эмгек керек да, бирок эмгектениш керек да, ата энелерде бар. Ата энелерден карабаш керек. Бул мамлекеттик тил бул аябай чоң нерсе да. Эми жакшы тилектер менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Анда ушу балдарды коргоонун эл аралык күнү менен биздин ушу кичинекей жарандарыбызды куттуктайбыз. Ар бир бала ыйлабасын, биздин Кыргызстанда балдардын укуктары тебелинбесин. Анда ата энелердин да күнү экен, бүгүн абдан жакшы күн экен. Мына 7-8 жылдан бери ушул күн белгиленип келе жатыптыр. Анда сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, туруктуулук болсун, алдыга койгон өлкөнүн келечеги, мамлекеттин бүтүндүгү деген максаттарыбыз ишке ашсын. Урматтуу радио каармандар, биздин студияда белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун болду. Ал эми берүүнү Талайгүл Чабдарова жана Талайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Бизди режиссердик пультта Чынара Асылбекова башкарды. Ошондой эле Фейсбукка Азиз Чокморов таратты. Ишиңизге ийгилик болсун, баарыбызда тынчтык болсун. Рахмат. Саламаттыгыңыздар. Саламатта болуңуздар.